Саламатсыздарбы достор, сиздердин алдыңыздарда китеп сырлары. Биз бүгүн сиздер менен Аид Ал-Карни жазган «Бакыттын сырын ачтым» аттуу китеп тууралуу сөз кылмакчыбыз. Жараткан Аллахка мактоо, пайгамбарыбыз Мухаммадка салам жана салават болсун. Адамдардын көбү өзүнүн бактылуу экендигин сезип биле албайт. Ошонун айынан алтынга бергиз өмүрүн бакытты издеп өткөрөт. Чынында бул өкүнүчтүү нерсе. Жараткан бизге ыроологон көрүү, угуу сезимдери абаны каалагандай жутуп, каалагандай чыгарып жатканыбыз өзү бакыт эмеспи? Өзүнүн төрүндөгү бакытты көрө албаган адам бирөөнүн короосунан бакыт таба албайт. Колуңуздагы бул китептин ичи эмес, аталышы бизге бир өмүрлүк сабак. Бакыт сенин жаныңда, сенин үйүңдө, сенин жубайыңдын жылмаюусунда, балдарыңдын күлкүсүндө, ата-энеңдин тырыш баскан жүзүндө, бир туугандарыңдын аманчылыгында, жашооңдун тынчтыгында деп айтылат. Урматтуу окурман, китеп колуңда ар бир бетин, ар бир темасын, ар бир сүйлөмүн кылдат окуп, акыл калча, балким сен бакыттын ачкычын ушул китептен табарсың. Андыктан жөн эле окуп койбой, айтылган насаат кеңештерди аткара жүр. Демек китептин алгачкы беттеринде сизге мына ушундай кыскача маани маңыздуу өздөрүнүн кеңешин берген. Ар дайым бактылуу экенибизди туюнуп, сезинип, билип жашоо бул өзүнчө чоң бакыт. Биз көрүп жатабыз, угуп жатабыз. Жагымдуу сөздөрдүн баркын билбей, бири-бирибиздин көңүлүбүздү оорутарлык жаман сөздөрдү сүйлөп жатканыбыз дагы бир жагынан караганда бакыт экенин унутпаңыз. Демек жараткан сизге көрүүгө мүмкүнчүлүк берсе, сиз ал көз менен жакшы нерселерди көрүүгө, адал нерселерди көрүүгө, демек сиз ал үчүн ар дайым аракет жасашыңыз керек. Ал эми угууга мүмкүнчүлүк берсе, азан үнүн угуудан эч качан тажабаңыздар. Сүйлөөгө мүмкүнчүлүк берсе, бирөөнүн көңүлүн оорутарлык эмес, жан дүйнөсүнө рахат тартуулап, бакытка жеткире турчу жакшы сөздөрдү арноого аракет жасаңыздар. Сиздер китеп окуп жан дүйнөңүздөрдү байыткан болсоңуздар, демек бул дагы сиздер үчүн өзүнчө бир берилген чоң бакыт. Ар бириңиздерге чын жүрөгүмдөн бакыт каалайм. Урматтуу угарманым, кайрадан көрүшкөнчө ден соолукта болуңуздар.